24-бөлүм. Жуманын 1-күнү аялдар өздөрү даярдаган жыпар жыттуу майларды алып, таң заардан мүрзөгө келишти. Алар мүрзөнүн оозундагы таштын четке жылдырылып калганын көрүштү. Ичине кирип, Теңир Ыйсанын сөөгүн таппай калышты. Алар буга таң калып турушканда, күтүлбөгөн жерден алардын алдына жаркыраган кийимчен эки адам туруп калды. Аялдар коркуп кетип жер карап калышканда, алар эмнеге өлүктөрдүн арасынан тирүүнү издеп жүрөсүңөр? Ал бул жерде жок. Ал тирилди. Анын Галилеяда жүргөндө силерге айткан сөздөрүн эстегилечи. Адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилип, айкаш жыгачка кадалып 3-күнү тирилиши керек деп айткан эмес беле дешти. Ошондо аялдар Ыйсанын сөздөрүн эстешти. Алар мүрзөдөн кайтып келишип, мунун баарын 11 шакиртке жана башкаларга кабарлашты. Муну элчилерге айткандар Магдалалык Мариям, Жахана, Жакыптын энеси Мариям жана алардын жанында жүргөн башка аялдар эле. Элчилер аялдарга ишенишкен жок. Бул сөздөр аларга куру сөздөй сезилди. Бирок Петр ордунан тура калып, мүрзөгө чуркап келди да, эңкейип карап жерде жаткан кепинди гана көрдү. Ал болгон окуяга таң калып артына кайтты. Так ошол күнү эки шакирт Иерусалимден болжол менен 60 стадий алыстыкта жайгашкан Эмаус деген бир айылга жөнөдү. Алар жолдо ушул окуяларды талкуулап сүйлөшүп бара жатышканда, Ыйса жакын келип аларга кошулду. Бирок алардын көздөрү жабылып калгандыктан аны таанышкан жок. Ыйса алардан: "Силер эмне жөндө сүйлөшүп келе жатасыңар? Эмнеге капалуусуңар?" деп сурады. Алардын бири Клеопа: "Ага, ушул күндөрү Иерусалимде болуп өткөн окуяны жалгыз эле сен билбейт окшойсуң" деди. Ыйса алардан: "Кайсы окуяны?" деп сурады. Алар ага мындай деп жооп беришти: "Назареттик Ыйсаны эмне кылышканын билбейсиңби? Ал Кудай алдында, эл алдында иши менен да, сөзү менен да күчтүү пайгамбар болчу. Биздин башкы ыйык кызмат кылуучуларыбыз, башкаруучуларыбыз аны өлүм жазасына тартыш үчүн кармап берип, айкаш жыгачка кадатып салышты. Бул окуянын болгонуна 3 күн болду. Биз болсо ал Исраил элин куткарат деп үмүттөнүп жүргөнбүз. Бирок арабызда жүргөн кээ бир аялдар бизди аябай таң калтырышты. Алар таң заардан мүрзөгө барып, анын сөөгүн таппай калышыптыр. Кайтып келишкенде анын тирүү экендигин айткан периштелерди көрүшкөндүгүн айтышты. Биздин арабыздан кээ бирөөлөр мүрзөгө барышса, аялдардын айткандай болуп чыгыптыр. Бирок алар Ыйсанын өзүн көрүшпөптүр." Ошондо Ыйса аларга: "Пайгамбарлардын айткандарына оңой менен ишенбеген акылсыздар, өзүнүн даңкына ээ болордон мурун Машаяк ушундай азаптарды башынан өткөрүшү керек эмес беле" деди. Анан аларга Тоорат, пайгамбарлар жана жазмалар китептеринде өзү тууралуу айтылгандардын баарын түшүндүрүп берди. Алар өздөрү бара жаткан айылга жакын келип калышканда, Ыйса аларга андан ары жолун уланчудай түр көрсөттү. Бирок алар: "Биз менен кал, күн да батайын деп калды" деп аны калууга аргасыз кылышты. Ыйса алар менен бирге айылга кирди. Алар менен чогуу дасторконго отурганда, ал колуна нан алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да аларга сындырып берди. Ошондо алардын көздөрү ачылып, аны тааный коюшту, бирок Ыйса аларга көрүнбөй калды. Алар бири-бирине: "Ал жолдо бизге сүйлөп келе жатканда, бизге ыйык жазууну түшүндүрүп берип жатканда, жүрөгүбүз күйүп жанбады беле?" дешти да. Ошол замат орундарынан туруп, Иерусалимге кайтып келишти. Ал жерден алар чогулган 11 элчиге жана алардын жанындагыларга жолугушту. Алар: "Теңир чын эле тирилиптир, ал Шомонго көрүнүптүр" деп сүйлөшүп жатышкан эле. Бул эки шакирт болсо аларга жолдо болгон окуяны, аны нан сындырып жатканда гана таанышкандыгын айтып беришти. Алар ушул жөнүндө сүйлөшүп жатышканда, Ыйса өзү алардын ортосуна туруп калды да аларга: "Силерге тынчтык" деди. Катуу коркуп кеткен алар: "Элес көрүп жатабыз го" деп ойлошту. Бирок Ыйса аларга: "Эмне коркуп кеттиңер? Эмнеге шектенип жатасыңар? Менин колдорумду, буттарымды карагылачы. Бул мен, өзүммүн. Мага колуңарды тийгизип көргүлө. Элестин денеси да, сөөгү да болбойт. Бирок өзүңөр көрүп тургандай менде бар" деп аларга колу бутун көрсөттү. Алар бир чети кубанып, бир чети таң калып, көргөн көздөрүнө ишене албай турушканда, Ыйса алардан: "Бул жерде силердин жей турган бир нерсеңер барбы?" деп сурады. Ошондо алар ага бир кесим куурулган балык беришти. Ыйса аны алып, шакирттеринин көзүнчө жеди. Андан кийин Ыйса аларга мындай деди: "Силер менен бирге жүргөнүмдө мен силерге Тоорат, пайгамбарлар жана Забур китептеринде мен тууралуу жазылгандардын баардыгы орундалышы керек деп айтпадым беле?" Ошондон кийин ыйык жазууну түшүнүш үчүн Ыйса алардын акылын ачты. Анан аларга мындай деди: "Ыйык жазууда Машаяк азап чегип өлүп 3-күнү тирилиши керек. Иерусалимдин элинен баштап баардык элдерге күнөөлөрү кечирилиши үчүн тобо кылуу анын ысымынан жарыяланышы керек" деп жазылган. Буга силер өзүңөр күбөсүңөр. Мен силерге атамдын убада кылганын жөнөтөмүн. Силер болсо жогорудан келе турган күчтү алганыңарча Иерусалим шаарында калгыла.
Анан аларды шаардан чыгарып, Битанияга жакын жерге ээрчитип келди да, колун жогору көтөрүп аларга бата берди. Бата бергенден кийин алардан бөлүнүп, асманга көтөрүлүп кетти. Ошондо алар ага таазим кылышты да, зор кубаныч менен Иерусалимге кайтып келишти. Дайыма ибадатканада болуп, Кудайды даңктап жүрүштү.